All my life I've been plagued as most tigers are. Бөтөлкөдөн чыккан анык жин. Робин Уильямс таланты таш жарган, бардык жанрларды аркылап бир нече муунун кумирине айланган актер болчу. Ал 70-жылдары Морг жана Минди аттуу телешоуда чоочун планеталыктын ролун ойноп даңкка бөлөнгөн. Уильямстын кинодогу атагы Кутмандуу таңың менен Вьетнам, Курман болгон акын жана Даутфайр айым аттуу тасмалар аркылуу, ошондой эле Аладдин мультфильминде жинди сүрөткөнү менен чыккан. The other ones were just foreplay. Бирок Уильямс 1998-жылы тартылган акылман Уилл Ханттинг аттуу драма жанрындагы тасмадан кийин биринчи Оскарын уткан. I have to change pants, but you'll understand that later. I have only one question for the royal family. Бирок күлкүнүн артында бул киши депрессияга кабылып, ичкилик жана баңгизатка жакын болуп, катаал күрөш жүргүзгөнү белгилүү. Аны кече Калифорниядагы үйүнөн эси үчүн жоготкон абалда табышкан. Аймактын шерифи актер өз жанын кыйды деп жоромолдоп жатат. Тергөө иштери уланууда. Ал арада Уильямстын көрмандары Голливуддун бийик даражалуу актерун эскерип жатышат. Мен анын пейилигенендигин билем. Ал дайыма боорукер болчу. Ишин ар дайым жогорку деңгээлде алып барчу. АКШнын президенти Барак Обама да актерду урматтап Твиттерге төмөнкүнү жазды. Робин Уильямс учкуч, джин, бала багуучу жана көптөгөн башка каармандардын ролун аткарды. Ал экранда кайталангыс образдарды жаратты.